Башкалардын кемтигин издеп, убактыңды коротпо. Анткени өзүңдүн кемчилигиңди дагы деле билип бүтө элексиң. Аллах сени менен бирге болсо, кимден коркосуң? Аллах сага каршы болсо, кимден жардам сурайсың? Жаратылгандарды жаратуучуга тапшыр. Көрө албастарга көңүл бурба. Башкаларга болгон касыңды эстен чыгарып кой. Бүгүнкү күнүңдү пайдалана албасаң, эртеңки күнүң сенин колуңда эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнүңдү бартай билгин. Тилде сөөк жок. Айткан сөзүң аркылуу же тозоку же бейиштик болуп калууң ыктымал. Ошондуктан ар бир сүйлөгөн сөзүңө көңүл бургун. Сенин кулк мүнөзүң мөмөсүнүн көптүгүнөн ийилип турган бактарактай болсун. Арамдын ырахатынын артында өкүнүч, кайгы жана азап күтүп турарын унутпагын.